баштаганыбызга 4 күндөн өтүп атат. Бир адам бир иш илгери болсун деген киши жок. Албетте эми үмүт бири гана Алладан, бирок кантсе да баягындай адамды алдыга шыктандырып турган жакшы сөз керек. Жакшы дем күч керек, ак батаңыздар керек. Мына ошон үчүн сиздерден мен суранып кетем. Келгиле ушул видеону эмне уят видеобу же жаман иш болуп атабы туугандар? Неге бул видеону башкалар менен бөлүшүп, статусуңуздарга койгондон тартынасыздар? Неге ушул видеонун астына ой пикир жазыштан тартынасыздар туугандар? Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду буга чейин 34 үй бүлөгө үй салып берген болсок, баардыгын кыргыз элибиз колдоп келген. Карапайым мекендештер колдоп келген. Бул экинчи комплекс. Болгону 100 000 сом акча менен Жалал Абадка 12 миллион сомдук проектини баштаганбыз 2019-жылы. Болгону 100 000 сом акча менен, акча жок болчу. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, жалпы эл жаштары арбаңыздар. Кайрадан Ордолу ош чергесинен баарыңыздарга жылуу салам. Бул жер Ак Тилек Кичи районунан Кургойдон жогору чыкканда Дача Учар деп коет. Земляничная көчөсү 18-дом. Туугандар, буйруса биздин Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун экинчи муктаждар комплекси Ордолу ош чергесинде мынакей башталып атат. Албетте башталар алдында турабыз. Буйруса бүгүн кадушкага жалпы жерлерди планировкасын казып, буйруса эртең пайдалуу иши башталганы турат. Урматтуу жалпы эл жаштары, урматтуу бир туугандар. Сөзүмдүн башында айтып кетейин, эртең 1-май жума күн, жума намаздан кийин күндүзгү саат 16:00 бизде эртең капсула салуу иш-чарасы болуп атат. Албетте эртең капсула салуу иш-чарабызга устаздарыбыз, аалымдарыбыз жана Жалал Абадтан, Базар Коргондон маркум Чубак ажынын атасы Тажыбай абам келип, буйруса ушул аксакалдарыбыздын ак батасы менен жакшы ишибиздин башын баштап алайлы деген жакшы изгир тилек болуп турат. Андыктан мен эртең баарыңыздарды ушул 15:00 16:00 чейин келип, ушул жерге капсула салуу иш-чарабызга катышып кетсеңиздер болот туугандар. Эми туугандар, бизде мына азыр 2,5 тонна цемент келип түштү. Цементтин баасы мен былтыркыга эле салыштырып көрүп, 280-380 сомдон сатып алдык бир мешогун. Жалпысынан 50 мешок келди бул жерде. 2,5 тонна. Мына мен ар бир алган материалымдын момундай чектерин жаздырып, жана бул чектер момундай салынып аткан үйгө бир дело ачылат да, ошол делого баары каттала берет туугандар. Жалпысынан кийин канча расход кетти, андан сырткары туугандар, бул иштерибизге кимдер жардам берип атканы бизде баардыгы билесиздер, мындай болуп список болуп жазылып турат. Мен бүгүн кайра кайталап кетейин. Өткөндө бизде Жалал Абадта Сузак району Ачыда Медер деген ажыкебиз бар. Умрада чогуу ибадат кылабыз. Мына ушул ажыкебиз ушул жерге кетчү Медер фундаментинин, цементин баарын мен каржылап берейин деп жакшы ниет кылды эле. Эми атым айтпа деди эле, бирок мен сүйүнгөнүмөн айтып атам да, ушундай жакшылык ишке да себепкер боло турган инсандар бар экен депчи. Мына ошол башын баштап өткөндө бул жагын иштетип тур Медер деп 50 000 сом салган. 50 000 сомго мол шагылдын 9 000 сомуна бир рейс отсеп шагыл төктүргөнбүз. Ал эми 41 000 сомуна калабы, 41 000 сомго бүгүн мына бул жерге биз 50 мешок цемент 380 сомдон 19 000, ал эми жол кирасы менен 19 500 сомго мына ушул цемент келип түштү туугандар. Бизде иш кызуу башталды туугандар мынакей. Андыктан мен баарыңыздарды ушул колдоого чакырып кетер элем. Кече 2 күндөн бери эми жаман эмес, иш башталгандан бери М-банк номерибизге 3300 сом, мен бирок кимдер салган атын кийинки видеолордо айтам. Ал эми Сбербанкка 3000 рубль каражат түшүптүр да. Бул 2-3 күндө болгону 6000 сом каражат түшүп атат. Бул деген өтө аз туугандар. Ошондуктан мен баарыңыздарды колдоого чакырам. Андан сырткары биздин мен азыр айтып өткөн Медер агабыз кече күнү ошол мына иш башына деп 50 000 сомун салган. Ал эми Карамартан бир аксакалыбыз 20 000 сом салган. Ал эми Калмакырчын Сузактан досубуз Семетей 20 000 сом берген. Андан сырткары ошол эле Москвадан Жалал Абадтык досубуз Азамат 15 000 сом каражатын салып атат. Албетте мен бир чети ойлойм да, бул кайрымдуулук иш Жалал Абадтыктарга эле керекпи депчи. Жалаң Жалал Абадтыктар колдоп атат да.
урматтуу Ош шаарындагы жалпы бир туугандар, могул жерге Ош шаарындагы Ош жергесиндеги муктаждар үчүн жалпысынан 5 үй бүлөгө турак жай комплекс салынып атат да. 5 үй бүлө жашайт бул жерде туугандар. Ошон үчүн мен баарыңыздарды келиңиздер, колдоого чакырам. Эмнеге мындай кайдыгерлик мамиле кылып атабыз? Кечеги күнкү видеолорубузду мисалы 5000 адам көрдү да. 5000 адам 100 сомдон эле каражатын жардам берип турсакчы, уже кирпичине өтүп кетерлик туугандар. Өтө слабый. Азыр 5 күн 1 жумадан кийин пайда алып бүтөт. Мен усталардын кызмат акысын даярдашым керек. Мына ушундай туугандар, эми мен баарыңыздарга кайрылып кетерлим. Андан сырткары мен Инстаграмдан да кайрылып чакырдым. Бул жактан да чакырып кетейин. Эртең ошол тез кабардын жетекчиси Атакул Ажы мырза баш болгон Рустам бир тууганыбыз бул жакта жанагы Жыласбек, Бах автосалон, эл баласы Оштогу, Ош жарынагы ушул жааматтарды эртең капсула салуу иш-чарасына чакырып кетерлим. Андан сырткары Жалал Абадта жанагы Умар деген бир тууганыбыз, Иса, жанагы жаш балдар Актилек, мына ушул бир туугандарды келгиле. Жакшылыкка бир жок дегендечи, мындай кимдир бир колунда бар инсандардын жакшылыкына себепкер болушуна чакырып, баягы ортодо көпүрө болуп берүүгө мен сиздерди чакырып кетерлимдер да. Келип ушул жерде көрүп, эли менен сиздердин катталуучуңуздар менен бөлүшүп кетиңиздер. Сиздердин бир жакшы сөзүңүздөр бар го, биз Кыргызстандын патриотубуз депчи. Сөз менен эмес, сөздөн ишке өтөйлү туугандар. Келиңиздер, мен сиздерден кайрылып кетерлим. Албетте жакшылыкта жарышып жүрөсүздөр, билем, бирок дагы да бир кереметтүү ишибизди бир дүң этип туруп бүтүрүп, анан баарыңыздарды ачылышка чакырам. Баарыбыз биргеликте ачкычтарды үй ээлерине тапшырып алайлы деп мен баарыңыздарга кайрылып кетерлим туугандар, мекендештер. Эртең бизде устаздарыбыз келет, абаларыбыз келет. Ошондуктан баарыңыздар келиңиздер. Жүрүңүздөр. Урматтуу туугандар, арматуранын мындай эмесин көргөзүп кетеличи. Мунун арматураны караңызчы. Кадимки российский арматура. Көп усталарчы зеригип, муну алыс токуп коет, билесиздерби? Мен бул бир туугандарыбыздан, усталардан сурандым. Жакын ушул 25тен токуп бериңиздер дедим. Бир сөз жетти да. Жок дебестен мына сонун кылып мына токуп берип атат. Кээ бир усталардан эме кылсаң 1 метрге 2 же 3 эле тартып коет да. Баарын кармаган ушул туугандар. Эми бизде азыр эмне иш болуп атканын 2 күндөн бери биз сиздер менен бөлүшүп атабыз да. Бул жерде эмне иш жасалып атат? Мына подушканын эстасын көрүп атасыздар мына. Кеме дегенде 35, биягы 60, мына аркасында көргөнсүңүзчү. Мына могул жагы дагы кемирме подушкага уже жер даярдалып. Кадимкидей бардык этабы менен ишке тутат. Могул подушкага 4 катар российский арматура токулуп салынып атат. Ал эми бунун үстүнө анан кадимкидей фундамент коюлат. Фундаментке дагы 4 катар арматура токулуп салынат. Эми бул имарат жалпысынан 2 кабат болуп көтөрүлүп атат туугандар. 2 кабат болуп көтөрүлгөндө бул жерде мунул үйдөн сырткары бул жагында 4 семья жашаш керек. Ал эми бул даяр үй менен 5 үй бүлөгө тапшырылыш керек. Анан бунун аркасында көрдүңүздөрбү, кеңири места турат. Ал местага нар жагына мисалы банясы, душу, топка, анын нар жагында ажаткана, анын нар жагында септик, бул жагына кийин сарай салабыз. Могу алдына болсо, жаңактын алдынан ылдыйды карап летний кухня түшөт. Анын алды ылдый жагына болсо балдар аянтчасы түшөт. Кыскасы ушундай, бизде план бул жерге бир керемет проектини чийгенбиз. Мына ошол керемет проектибиздин үстүндө иштеп атабыз туугандар. Бул ишкечи мына көрдүңүздөрбү? Мына мондой болуп чыгат. Жакындан эле көргөзүңүзчү, мына көрдүңүздөрбү? Мынакей Г болуп нол жагы түшүп атат мына. 12ге так 13,5 болуп, ал эми бул даяр үй көрдүңүздөр, Бул жагында аркасында мынакей раздевалка, душ, топка мындай навестер бар. Ал эми маңдайына мына бул жагына мындай караганда үстүдөн караганда турат. Так, летний кухня, анан балдар аянтчасы. Мул жагы кире бериш болот. Арка болуп, бардыгы мул стяжка болбостон тротуар болуп, жакшынакай өзүнүн планы менен кетет да бардык нерсечи. Мен муну 3D форматта бир күнү баннерге чыгарып коем, ошондо бардыгын сиздер көрүп түшүнөсүздөр туугандар. Ушул видеолорду туугандар өтө аз адам көрүп атат. Өтө аз адам ой пикир жазып атат. Ушул жакшылык ишке өтө кайдыгерлик мындай мамиле болуп атат да. Эмнеге экенин түшүнбөйм. Мурда деген биз кандай иш баштабасак, билесиздер, ашар жолунда кол алып тез иш жүрүп кетчү да. Жүрүңүз бул жагына көргөйчү. Так. Мол аркасынан болсо кадимкидей границадан мисалы 1 метрден ашык места калып атат туугандар. Мен эртең мынол жагына отдельно мисалы топка эмелери чыгып атат, топкасы. Анан нар жагын мисалы мынол жакты кече бузуп тазалап койдук. Нар жагы да Г болуп, фундамент коюлуп, кадимкидей сарай-парайларга биз бардыгын даярдап
кыскасы өзүнүн чек арасына пайдалуу фундаментин куюп, тосуп чыгышыбыз керек. Мына ошонун үстүндө иш болуп атат. Мунун нар жагынан, нол жагынан бир машина кадимкидей өтүп, нол жакка топкага келип, отун көмүр бул жакка түшүрө турган шартта болот туугандар. Туугандар, нол жердин тереңдигин казып атканын көрдүңүздөрбү? Падышпанын түз диагоналын чыгарыш үчүн мына ушундай тереңдикте казылып атат. Урматтуу мекендештер, эми мен баарыңыздарга бүгүнкү болуп аткан ишибиздин так маалымат түшүндүрдүм. Кимдер кандай кылып колдоп атканын баарын айтып кеттим. Албетте, бул ишке туугандар, мен азыр көргөзгөн проектти биз жардам берсек бербесек да Аллах Тааланын буйругу менен бул иш токтобойт. Бул проект өзгөрбөйт. Өзгөрүүсүз бул иш бүтө берет. Эмнеге? Анткени Алла Тааланын өкүмү менен бул башталды да. Бул 1 жыл мурда жер алынган. Ал эми мына 1 жылдан кийин Алланын өкүмү менен ушул иш башталып турат. Анткени 5 муктаж болгон, көз жашы тыйылбай аткан бир туугандар үчүн бул жерге үйлөр салынып атат. Эми бардык көрөрмандарга мен айтаар элем да, туугандар, бизде мүмкүнчүлүк Кудайга шүгүр. Кече күнү колдоолор жакшы эмес болуп атат деп бир таксылар менен сүйлөшсөк, азыр элде жашоо заман кыйын дейт да. Эми билбейм, азыр ушул заманды биз кыйын десек анда билбейм. Азыр Кудайга шүгүр, барчылык заманда жашап атабыз да. Бир күндүк расходубуздун бир эле бурчун үнөмдөп, күнүнө ушул жергечи ар бир көрөрман 150 сомдон деп айтып атам да. 100 сом же 200 сомдон салым кошсоңуздар ушул иш бүтө береле. 2 кабат болуп көтөрүлөт. Жалпысынан 30-40 миң кирпич кетет туугандар ушул жерге. Ал эми цемент маселесин эми медерагабыз, Кудай бурса азыр мен байланышам, медерагага көргөн болсоңуз, мына биз бүгүн иш башына 2,5 тонна цемент алып келдик. Эртең бул 2,5 тонна цемент пайдаланууга уже кирип кетет. Анан ары фундаменттен башталат. Кыскасы иште задержка болбош керек да. Ошондой туугандар, эми Оштогу жалпы көрөрмандар, Оштогу колунда барлар, ишкерлер, биз Жалал Абадта иш башталганда күндө болбосо да жумасына 2 жолу уста көрдү деген бир туугандарыбыз болуп келип турчу эле. Уста көрдү деп келип кабар алып суусун көтөрүп, 4 пирожки 4 самсын көтөрүп келип турчу эле. Баштаганыбызга 4 күндөн өтүп атат. Бир адам бир иш илгери болсун деген киши жок. Албетте эми үмүт бири гана Алладан, бирок кантсе да адамга мындай кандай десем, азыркы жаштардын сөзү менен айтканда дух берип, дем күч берип турган жакшы сөз керек да. Баягындай адамды алдыга шыктандырып турган жакшы сөз керек. Жакшы дем күч керек, ак батаңыздар керек. Мына ошон үчүн сиздерден мен суранып кетем. Келгиле ушул видеону эмне уят видеобу же жаман иш болуп атабы туугандар? Неге бул видеону башкалар менен бөлүшүп, статусуңуздарга койгондон тартынасыздар? Неге ушул видеонун астына ой пикир жазыштан тартынасыздар туугандар? Биз Ак-Ниет Аманат коомдук фонду буга чейин 34 үй бүлөгө үй салып берген болсок, баардыгын кыргыз элибиз колдоп келген. Карапайым мекендештер колдоп келген. Бул экинчи комплекс. Болгону 100 миң сом акча менен Жалал Абадка 12 миллион сомдук проектини баштаганбыз 2019 жылы. Болгону 100 миң сом акча менен, акча жок болчу. Бирок ошол 100 миң сом менен башталган иш токтобостон уланып отуруп 2 жылда 12 миллион сомдук проекти бүткөн. Ошол убакта 2019 жылдагы проект 12 миллион. Азыр ал проектибиз бери дегенде 25 миллион сомдук болсо керек. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылам да туугандар, мекендештер, келиңиздер, могул ишти кол алышылып, жардамдашып, быйыл Кудай бурса ушул үйлөрдү ээлерине тапшырып алайлы деп баарыңыздарга кайрылып кетер элем. Мунул жерге деле мен кече күнү 80 миң эле сом акча менен келдим. Элдин 80 миң жардамын, анан бир туугандарымдын бир айтпасам болбойт окшойт. Ушу бир туугандар менен бир кеп 50 миң сом, 2 иним менен бир келип 50 миң сом, жалпысынан 130 миң сом каражатты көтөрүп алып иш баштаганы келдим, мен айтканда ачык эле айтайын. Бирок бүгүнкү күндө биздин алган материалыбыздын өзү 150 миң сомдон ашты. Мына жер астына септиктерге 56 миң кирип кетти. Могул жерге арматурабызга 47 миң кетти. Ал эми мына цемент келип атат, балдардын, усталардын жанагы аванстары, обедтер жана башка. Уже 150 миңден ашык расход кетти. Ошого мен сиздерге айтып кетер элем. Баарын мен түшүндүрүп атам. Жаман көрбөңүздөр. Албетте көп сүйлөп тынчыңыздарды алсам кечирим сурайм. Бардык көрөрмандар ушул видеону башкалар менен бөлүшүп, ой пикир жазып, каналга катталганды унутпаңыздар. Кудай кааласа сиздер жакшы колдоп турсаңыздар, мындай комплексчи мен 7 областка деп жүрөм, Кудай кааласа. Аллах Таала ден соолук берген болсо, 7 областтын ар бир райондоруна ушундай комплекстерди салабыз буюрса. Тынччылык болсо. Салам алейкум, тынч болуңуздар.